эң чоң коркунучтуу революция бул конституцияны өзгөрткөнүбүз. Жетим тоо маселесин мен өзүм көтөрбөйт элем, бул маселени ал өзү көтөрүп атат. Жаштык кылып атабы мындай жанагындай реакция болгону мени таң калтырып атат. Биздин бүгүн ыйлап атабыз, карызыбыз 4 миллиард болгондо ыйлап кантип көтөрүп кетебиз деп. Биздин колубузда 100 миллиарддын тегерегинде байлык турат. Чын эле мен бул жерден ката кетирсем, бул кечирим сурайм. Рахмат айткан ордунда силер биздин ички иштерге кийлишпегиле деп кайашан айтып атабыз. Ойлонайын. Сүйүнбөйсүңбү? Эгерде жаңы шайланып келген президентибиз эл үчүн деп күйгөн болсо, ал оңой эле 700-ден ашык миллион долларды жөн алып келет. Бүгүн каалайбызбы, жагабы, жакпайбы, Садыр Жапаров премьер-министр. Мен ошого өзүм салым кошо тургандай мүмкүнчүлүгүм, билимимде болуп турганда, ошо менен аралашып кетип туруп, акырында саясатчы болуп калбадымбы? Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Студияда Шайста Шатманова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы министр, президенттин милдетин аткаруучу да болгон, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору агабыз Ишимбай Кадырбеков болмокчу. Ишимбай ага, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Саламатсызбы. Мен дегенде эле бүгүнкү шайлоо жарышынан суроону баштагым келип турат. Сиз президенттикке талапкер Адахан Мадумаровду сүрөнгө алып жатасыз азыр. Анан даярдыктар колдоочусумун да. Анан ушу даярдыктар, негизи эле шайлоо жарышы кандай тартипте өтүп атат? Мурдагы бийликтер дагы президенттик шайлоо өткөрүп келишкен буга чейин. Экөө мурдагылардан азыр эми бир айырмалуу иштер болуп атабы, жокпу? Атаандаштык кандай жүрүп атат? Шайлоо мурдагы адатындай эле өтүп атат. Бир жакшы жери 18 талапкер бар. Элибизге тандай турган мүмкүнчүлүк бар да. Бир-экөө чыгып калса кыйын болуп калмак. Азыр 18 талапкердин арасынан татыктууну тандай турганга мүмкүнчүлүк бар. Мурдагы адатынан дегендей баягы бийликте турган талапкер баягы илгеркиде административдик ресурсун, айрым мыйзамдарды бузуу жолу менен келатат. Буга Кыргызстан көнүмүш болуп калган. Бир айтасың, эки айтасың, үч айтасыңбы? Бул көнүмүш адатка бартен көнүп калгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиядагы ага жакшы көңүл бурганга мүмкүнчүлүгү болсо дагы өзүнүн эрки жок. Эрк болуш үчүн, ага бийликке туруш үчүн Кыргызстанда өтө кыйын абал. Калганы болсо өз жолу менен келатат. Негизи ар бир талапкерге баа берип, өзүнүн мындай чечимин кабыл алып турган бул элибиз. Элдин добушун буга чейин Чолпон Жакупова эжекебиздин сөзү эсиме түшүп кетти да. Ал айтып атты эле парламенттик шайлоонун алдында. Мына дебаттарды көрдүк, кандидаттардын абалын көрдүк, кимиси кандай экен. Эми эртең 4-октябрда элдин абалын көрөбүз депчи. Элде туура тандоого бышып жетти деп ойлойсузбу? Эл өзүбүз даяр туура тандоого. Бирок баягы ойлогон ойдо турмуш жеңет дегендей, элибиз бүгүн финанс жактан өтө кыйын абалда. Өзгөчө жана ковид болгондон кийин жумушта жок болуп калып туруп, күнүмдүк турмуш кээ бирде элдин аң сезимин өзгөртүүгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калды да. Ошондуктан жанагы мурунку парламенттик шайлоодо 3 партия, өзгөчө 2 партия форма 2 негизинде бүт өз каалагандай шайлатып, акча берип, ченемсиз акча беришип, абсолюттук түрдө парламентти колго алып коебуз деген ой менен келгени, бул бир жагынан элди иренжитти, экинчи жагынан алар акчаны алгандан кийин иренжигени менен айла жок сөзүн берип туруп, батасын бергенден кийин добушун берип, ошентип жанагы 2 партиядагы 80ден ашык пайыз добушту алып калган себеби ошондо болуп калды. Алар ошондо авторитети бар болгондуктан эмес, жөн эле добушту сатып алгандыктан болуп калды. Азыр да ошондой коркунуч бар. Форма 2-ни жоготкону менен азыр агитатор деп алар менен келишим түзүп, агитация кылып атасың деген шылтоо менен жана чоң акчалар берилип башталды. Эми айла канча элибиз эми эгерде дагы кайра жана парламенттик шайлоодо өзүнүн добушун сатып, аң сезим менен, жүрөгү менен
тиги добуш бербей сатылып калса үндөрү, анда Кыргызстандын шорунда келечеги жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин барлык СССР мамлекетинен бөлүнүп кеткен мамлекеттердин арасынан эң бутуна тура албай аксап келаткан мамлекеттин бири акыркысы Кыргызстан болуп калбадыбы? Жаныбыздагы Тажикстан болобу, Казакстан болобу, өзгөчө Өзбекстан бул дүйнөлүк деңгээлде өсүп келаткан мамлекеттердин бири болуп атат. А Кыргызстаныбыз болсо бутуна тура албай келатат. Революциянын артынан революция, бирок эң коркунучтуу революция бул жанагы элдердин чыкканы эмес, президенттерди кубалаган эмес. Эң чоң коркунучтуу революция бул конституцияны өзгөрткөнүбүз. 30 жылдын ичинде 10 жолу конституцияны өзгөрткөнүбүз бул деген туруктуу башкаруу системасын кура албай келатканыбызды көрсөтүп атат. 10 жолу бизде революция болду деп эсептесе болот. 10 жолу жанагындай конституциялык революция болду, анан 3 жолу жанагы президенттерди кубалаган революция болду. Өзүңөр ойлоп көргүлө, 30 жылдын ичинде 13 жолу. Бутубузга тура албай келатабыз дагы, туруктуу башкаруу системасын кура албай келатабыз. Азыркы 5-6-сында келген бийликке келгендер чуу дегенде эле конституцияны өзгөртөбүз, президенттик мамлекет кылабыз деп мыйзамда турган, конституциялык мыйзамда турган экинчи тиги шайлоону, жогорку кеңештин шайлоосун токтотконго чейин барышты. Конституцияда өзгөртүү гана киргизсе болот деп элдердин чечими болуп турса, жок, биз жаңы конституцияны алабыз деп иштеп аткан конституцияны одону бузушуп, айтор чаң тополоң болуп, анархия болуп калды да, биз мындайча айтканда конституциялык мыйзамдык эрежеден чыгып кеттик дагы, өз билемдик менен келатабыз. Бул өтө коркунучтуу. Муну токтотуш бир гана күч калды, бул элибиз. Элибиз туура баа берип туруп, ушундай жол менен келаткан адамдарга өзүнчө баа берип, жок ушуну оңдойн деген талапкерлерге өзүнчө баа берип туруп добушун берсе болсо, ошондо Кыргызстан келечеги чечилет. Мен кечээ ушу президенттик жарыш жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол жерде барандуу кандидаттардын бири деп атайын, Садыр Жапаров сизге даректелген пост жазды социалдык тармактагы өзүнүн баракчасына. Ал жерде айтты, сизди паракор деп атады, саткын деп атады. Анан айтат, Госстройду жетектеп турганыңда менден $300,000 пара сурагансың деди. Анан сизди ушу небере жыттап эле үйүңдө тынч отура бербейсиңби деп айтты да. Анан эмнеден улам сизге саткын деген сөз жабышып атат. Ичара кандай мамилеңиздер бар эле? Анан эмнеден улам? Негизи саткын деген адам демек буга чейин мамилебиз бар деген сөз да. Ошондо эмнеден улам сизге ал сөздү жабыштырып атат дейм да? Мен ал кишини жакшы билбейт экенмин, чынында келгенде. Мамилебиз жок, болгон да эмес. Катнашыбыз да жок. Бир гана мен бир жолу өзүмдүн Садыр Жапаров жөнүндө бир интервью бергенде сөзүмдү айтып калдым. Бул Москвадан келип өз ыктыяры менен келгенден кийин муну камап койгон туура эмес деп эсептедим. Эмчөнүндө биздин уголовно-процессуальный кодекс боюнча кайсы убакта жаранды камайт. Эгерде ал качып кетет же болбосо тиги тергөөгө мындай жолтоо болот деген ситуация болгондо гана камашат да. Ал Садыр Жапаров атайлап келип, мен соттун алдында жооп берейин, суроолоруна жооп берейин деп өзү келип атса, аны камап койгондо ушу өз пикиримди айтып, ушу Садыр Жапаровду камаган туура эмес болуп калды деген оюмду айттым. Мына башка мындай мамилебиз деле жок. Анан жанагындай сөздөр чыгып кеткени, эмне үчүн чыгып атканын билбейм. Анан кийин дагы бир нерсеге мен таң калтырды. Бул жетим тоо жөнүндө тегеректеги болуп аткан сөзгө мындай өзү туура эмес калп деген ойго келип бир дагы анан кийин мындай чычалагандай болуп калыптыр да. Мен оюмча бул дагы туура эмес. Мен жанагы интервью берип атканда, эгерде президенттик, таза президенттик бийлик болуп калчу болсо, ага мындай тең салмак боло турган күч жок болуп калчу болсо, бул өтө кыйын абалга Кыргызстанды алып келет. Ошондуктан ошондой президент эгерде биздин кенибизди, жетим тоону бирөөгө берип койсо, ошону токтото турган күч болбой калышы мүмкүн.
Америкадан системасын биз алганда туура эмес, аякта федеративдик мамлекет. Эгерде президент туура эмес иштерди кылып койсо, 50 штат өзүнүн конституциясын, закону менен иштеп кете берет. А Кыргызстанда болсо унитарный мамлекетте өтө бул коркунучтуу, бир колго бийлик берип коюш деген ойду айткан болчумун. Анан кийин жанагы жетим тоо жөнүндө сөз болуп атканда ушундай Садыр Жапаров ушундай сөздөрдү айтып атат. Бул туура эмес, жетим тоо бул Кыргызстандын акыркы чоң байлыгы, Кыргызстанды келечегинде жакшы турмушка алып келе турган байлык болгондуктан кийин буга мындай кайдыгерлик мамиле кылып атып, жеңил мамиле кылбаш керек деген ой пикиримди айтсам, ал киши өзүнө кабыл алган экен. Мен келечекте президент жөнүндө сөз айтып атам да. Ал президент Садыр Жапаров болуп калышы мүмкүн, Мадумаров болуп калышы мүмкүн, Канат Исаев болуп калышы мүмкүн, же Клара болуп калышы мүмкүн. Аны чече элек да. Ал өзүнө кабыл алган экен дагы, жанагындай капаланып, ушундай саткын тигиндей деген сөздөрдү, пла сөздөрдү айткан экен. Эми ал кишинин өзүнө аберине койдум. Ошо жетим тоо маселесин мен өзүм көтөрбөйт элем. Бул ал маселени ал өзү көтөрүп атат. Ар бир жолугушууда ошол маселеге, суроолорго жооп берип атат. Кытайдан болгон карсыбызды ушу чекесинен ошо жетим тоону лицензияны берип, ошо негизинде биз карыздан кутулабыз деген сөздү ал өзү айтып атат, мен айткан жокмун. Мына Токтогулдагы элдер менен жолугушканда бирөө суроо берген экен, Кадырбеков ушу жетим тоону сизди сатты деп айтты, ушу чынбы деп. Биринчиден эч ким жерди, жекенди сата албайт. Бул суроо берген адам дагы провокационный суроо берди. Ошондо мен ойлогом, Садыр Жапаров жок, жер сатылбайт, кен сатылбайт, бул лицензия гана берилет деп тактап койсо болмок. Ал тактаганын ордуна Кадырбеков калпты айтып атат, чындыктыгы жок, тигиндей мындай деп кайрамайын, аброюма сөздөрдү айткан экен. Эми президент болоюн деген адам чыдамдуу, сын пикирге мындай жалабай, жини келбей, токтоо андай мамиле кылганына туура да. Эмне үчүн ал президент болоюн деген адам бул элдин атасы болоюн деген нерсе да. Элдин атасы болгондон кийин жакшы сөздөрү угулат, жаман сөздөрү угулат, сын пикирлери угулат, баарына чыдамдык менен. Эгерде бирөө ушу сын пикир айтып атса, ага жамандык кылайын деген эмес, ушуга көңүл буруп кой. Ушул жерден эгерде ушу жол менен кетип калсаң, мамлекетибизге зыян келтирип коюшуң мүмкүн деген ой менен айтып аткандар. Ага бир ушу айткан сөздөргө мындай ойлонуп, чын эле ушундай болуп калып жүрбөсүн деп эксперттерди чакырып, кайралар талкуулап, ошондой мамиле кылган туура да. Жок деп эле бул душмандык катары көргөнү, менин оюмча, бул жаштык кылып атабы, мындай жанагындай реакция болгону мени таң калтырып атат. Үмүттөбүз, эгерде кийин бара ал токтолуп калар дагы, мындай сын пикирлерге андай реакция кылбай, калыс мамиле кылат деген үмүт менен жашайлы. Жетим тоо жөнүндө эле теманы улантайын деп турам. Сиз буга чейин Жогорку Кеңеште депутаттык кызмат маалында жер кен байлыктары боюнча комитетти көзмөлдөгөн адамсыз да. Ошон үчүн сурап атам. Дагы бир нече адистен сурап көрдүм. Жетим тоо деген кен чын эле ушунчалык чоң масштабдуу кенби, же жөн эле бул мындай популизмге айланып кетти депчи. Ошо масштабы жөнүндө сиз айттыңыз, жетим тоо кимдин колунда болсо, ал дүйнөгө металдын баасын чече турган мындай кожоюн болот депчи. Ошончолук чоң кен жөнүндө сөз кылып атабызбы азыр? Кыргызда ошондой чоң байлык барбы, масштабдуу? Жетим тоо СССР убагында жетим тоо менен конкуренция кыла турган Уралдагы металдын эмеси сурудачы болчубуз. Ошондуктан СССР убагында муну алтын запасы деп туруп запас катары калтырып койгон. 2 кенди, кумтөрдү. Бул ажерге кол тийген эмес, СССР убагында чоң байлык болсо дагы, ал кумтөр өзүнүн байлыгы боюнча, алтындын запасы боюнча 7-чи орунда турган, 6-7-чи орунда. Жетим тоо болсо дүйнөлүк байлыкта 2-чи орунда турат. 5,4 миллиард куб металдык руда бар. Ошондуктан СССР муну чоң запасыбыз деп калтырып койгон, тийген эмес, тиякта Уралдынка көңүл буруп туруп.
Буга канадалыктар алтынга көзү салса, жетимтоого кытайлыктар көзүн салып койгон. Чоң байлыкта ким келсе дагы. Ошондуктан эгерде бүгүнкү баа менен эсептеп келсе, жанагы 5,4 миллиард куб металлдын рудасы болуп турса, бүгүнкү баа менен санап келсе, бул 80-100 миллиард доллардын тегерегинде байлык. Ойлоп көргүлөчү. Биздин бүгүн ыйлап атабыз, карызыбыз 4 миллиард болгондо ыйлап кантип көтөрүп кетебиз деп, кытайлыктар 1,6 миллиарды төлөп бергиле деп кокодон алып атса, биздин колубузда 100 миллиарддын тегерегинде байлык турат. Аны биз бирөөгө бербешибиз керек. Мына Токтогулдан айтып калды тиги Садыр Жапаров. Жок, Кадырбеков калп айтат, бул мамлекеттин колундагы байлык. Ошондуктан биз өзүбүз чечебиз. Темир Сариев ошону башкарат деп айтып калды. Мен ишкана отуп. Мен чындыгында эле ушундай чындык болсо, чын эле мен бир жерден ката кетирсем, бул кечирим сурайм. Бул жакшы иш, эгерде ошондой боло турган болсо. Бирок документтер бүгүнкү болуп аткан акыбал башканы көрсөтүп атат да. 2007-жылы бир фирма тиги регистрациядан өткөндө, ал өзү эч качан кен байлыгы менен иштеген эмес экен, даже сайты жок бул жагынан. Келип туруп жетимтоодон лицензияны сураса, 2009-жылы ага лицензия берет. Жөн эле ошо лицензия. Бул лицензиядагы жетимтоонун баарын эмес, ошондо дагы 24-25 миллион куб тура турган чекесин гана берген да, ошо фирмага. Таң калыштуу. Текшеришпейби? Бул эгерде металлургияга иши тиешеси жок болсо, Кыргызстандан болгону 1000 сомго учредитель болуп туруп кирсе, сайттын карап көрбөйбү? Сайт жок болсо, жок берип койгон. Тендер болгон эмес. Азыр ошонун чекесин айтып калды, Өмүрбек Черкешевич айтып калды. Бул болсо как раз таки кимге? Максим Бакиевке аффилированный адамдардын фирмасы деп. Кийин 2010-жылы Госгеология анын лицензиясын жокко чыгарат. Бул как раз революциядан кийин жокко чыгарылат. 12-жылы ал фирма сотко кайрылат. Сотко кайрылып, биз лицензияны туура эмес алып койду дейт дагы. Сот өзүнүн чечими менен лицензияны фирмага кайра кайтарып берип коет. Ошол эле жылы Госгеология кайрылып, сотко кайрылып туруп, ошол эле тиги сот лицензиясын кайра алып коет. То есть бул соттун тегерегинде болуп аткан сөз да. Бирок анын ортосунда ошо жанагы фирманын аты дагы бар, тиги Пак деген жок, Арт Майнинг деген фирма. Ага учредитель болуп туруп, биринчи курулуш компаниясы деген учредитель болуп кирет да, 100%. Ал учредитель, ошо биринчи курулуш компаниясынын учредителери 2 киши болот, бирөөнүн фамилиясы Пак, алар как раз Максим Бакиевке тиешеси бар кишилер экен. Регистрациядан өтүшөт. Биртке убакыт өтөккөндө эле алар болсо кайра перерегистрация кылат, башка фирма менен кошо. Ал фирмага 80% беришет. Ал болсо жанагы жаңы фирма экен, Майлин Ресурс деген. Анын учредители кытайлык жараны болуп чыгат. Ага 80% өтүп кетет. Негизи 20% Кыргызстандын учредители, 80% жанагы Майлин Ресурска өтүп кетет. Кытайлык адам экен. Дагы изилдеп көрсө, ал компания дагы ошол эле жетимтоодон 2 жерин дагы лицензиясын алып койгон экен бурун эле. Ошентип межрайондук суттун чечими менен кайра лицензияны ошо компанияга берип коет. Госгеология кайрылганга карабай уттуруп коет. 3 жолу жогорку сотко кайрылат. 3 жолу жогорку сот межрайондук суттун чечимин күчүнө калтырат дагы. Бүгүн 80% бар лицензияга акциясы бар жана кытайлык жараны болгон фирманын колунда турат. Жогорку соттун чечими бар. Демек бияка эгерде жогорку соттун чечимин эч ким жокко чыгара албайт, ал акыркы чечим. Демек ал лицензия бүгүн мамлекеттин колунда эмес, ошо фирманын колунда болуп атат. Ал фирма мурун билген бутарын соттордун бартын биздин соттор дагы ушундай акча берип койсо чечимди кабыл алып коет да.
Ал Урумчиде завод куруп коет, металлообрабатывающий завод. Аяка рудан жеткирип, аяктан металлообрабатывающий завод кылган. Уже чечип, бул жетим тоо меники деген даярдан алган. Мына бүгүнкү акыбал ошондой. Эгерде ошондой акыбал болуп турса, кантип мамлекеттин колунда жетим тоо деп айта алабыз? Ал фирмада 3 жер, 3 участок колунда болуп турат. Мына бул факт да. Бирок мен жана башында айтып кеттимби? Мен эгерде бул факт жок болсо, чын эле жетим тоо мамлекеттин колунда болчу буга сүйүнүш керек. Демек Кыргызстандын келечеги бар. Демек биз Кыргызстан өзүбүз иштеп ушул жанагы ченебеген байлыкты эл үчүн иштетип кеткенге шартыбыз бар деп. Бирок соттун чечими менен башка фирмада да болду. Ошол соттун чечими жөнүндө сурайын деп турам да. Тиги бул маекке сизден мурун Өмүрбек Черкешевич келген. Анан 2016-жылы ушундай сот аркылуу аракеттер болуп атканын билип калып, Ата Мекен фракциясы жана сотту дагы, ошо агенттикти дагы жана башкаларды дагы керек болсо соттогула деп коркутканбыз деди. Мындай опузалап коркутуп, анан мамлекетке 100% өткөн деп атат да. Бул буга чоң салымын кошкон убактылуу өкмөт, ошон ичинде Ата Мекен партиясы. Ошо жетим тоо жөнүндө Бекеринен Шыкмаматов жакшы информациясы бар, дайым интервью берип келатат. Жана мен айткан сөздөрдүн баардыгын айтып келатат. Текебаев да айтып келатат. Ата Мекен партиясы жетим тоону Кыргызстан үчүн сактап калыш үчүн чоң салымы бар. Чоң салымы бар. Бирок бүгүн тиги жогорку соттун чечимин эч ким жокко чыгара элек. Жокко чыгарганбыз деп атпайбы? Мен ошон үчүн мындай башым айланып калды. Негизи бүгүнкү информация боюнча жок 3 жолу кайрылган госгеология. Буга прокуратура Аида Салянова турганда да кайрылган. Бирок жогорку сот 3-чү жолу дагы межрайондук соттун чечимин күчкө калтырып койгон. Мен дагы бир кайталап коем. Мүмкүн мен информация жакшы аягына чейин билбейм. Мүмкүн действительно дагы 4-чү жол болуп жогорку сот мүмкүн өзүнүн межрайондук соттун чечимин жокко чыгарып койгондур. Андай кабар жок. Бирок Өмүрбек Черкешев айтып атса, значит ошондой болгондур. Эгерде ошондой болчу болсо, мамлекетибиздин колубузга жетим тоо калып калчу болсо, бул чоң жеңиш. Бул өтө чоң жеңиш. Буга сүйүнгөндөн башка эч бир сөздү айта албайсың. Эгерде чын эле ошондой болуп калчу болсо, акыркы информацияны Өмүрбек Черкешевич айткандай болчу болсо, анда сүйүнүш керек. Анда Садыр Жапаров жана мамлекеттин колуна алып, биз ушу эл үчүн иштетебиз деп атканына ага да сүйүнүш керек. Дагы мен Садыр Жапаровго мындайча айтканда кайра рахматымды айтам. Эгерде действительно ошондой болчу болсо, эгерде бербейм депчү болсо, бирок жанагы чекесинен берип карыздан кутулам деген сөздү мен айткан жокмун, ал киши айтып атат. Мүмкүн жаңылыштык түрдө айтылып калгандыр. Жалал Абадта жүргөндө дагы айтты, башка жерде Баткенде да жүргөндө ошол сөздөрдүн чекеси чыгып калды. Жогорку кеңеште дагы жана бекитип атканда ошол сөздөрдү өзү айтып калды. Аны эгерде чекесинен жанагындай беребиз дегенге ушундай шарт менен кутулабыз деген болчу болсо, бул туура эмес деп мен эсептейм. Үчүндөгөндө Кыргызстан өзү иштеш керек. Жанагындай кредит ала турганда мүмкүнчүлүк бар, жанагы күрөөгө коюп өзү эмени кенди буга сүйүнүш керек. Ушу жол менен кетсе азамат. Сиз тармакты мындай түшүнүгү бар адам катары ошондой дүйнөлүк деңгээлдеги ири кенди биздин мамлекет эффективдүү, мындай бир сарамжалдуу, натыйжалуу иштете алат деп ишенесизби? Башка инвесторго карматпай элечи? Бул жерде мындай да чамабыз келеби? Да. Кумтөр маселеси болгондо да ушундай айтып келди дагы. Эгерде биздин улутташтырсак, биз Кыргызстан иштете албайбыз деп. Кыргызстан өзү эч качан өзү күчү менен иштете албайт. Бирок оператор деген түшүнүктөр бар. Ошо металлургия менен иштеп жүргөн операторлорду, профессионалдарды жумушка алып, алар менен контракт түзүп, ошону аларды иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мына Кумтөр оперейтинг компанияга да иштетип атпайбы Кумтөрдү. Бул Кыргызстанга дагы тиешеси жок. Бирок ал оператор, мындайча айтканда, курулушчуларда, строительный фирмада подрядчик да. Биз Кыргызстан өзүбүз иштете албасак да, ошондой подрядчиктер менен контракт түзүп иштеттик эле.
деп. А бирок жанагы башка салымын кошоюн деген фирмалар болсо аларга 15-20% тегерегинде акциясын берип 80% өзүбүзгө калып туруп, анан кийин алган пайдадан биз ошол жактан Кыргызстанга чоң акчаны алып келсек болот да. Мунун жолдору көп. Бирөөгө бербеш керек лицензияны. Лицензияны мамлекет менен курган фирма менен ошондой 80%дан кем эмес мамлекеттин долясы болчу, ошого лицензия бериш керек. Бүгүн мамлекеттин колунда лицензия бере турган шарты бар, а бирок мамлекеттик ишкананын колунда жанагы жетим тобун иштете турган лицензия жок. Азыр жана мен айткандай кытайлык компаниянын колунда ал лицензия турат. Жер үйдө деле ошондой акыбал дейм азыр. Жер үйдө карабайсыңыз, тууралганда мамлекеттин үлүшү бар да жерде. Барбы? Бар да. Жок. Аларда жанагы подрядчик иштеп атат. Кыргызстандын үлүшү дагы бар. А тиги фирма болсо мурунку кетирген акчалардын баарын ошолордун баарынан компенсация кылганга дагы өзүнүн келишимге тиги кол койгон. Айтор мына ушундай иштетип кеткен туура болот. Бирок бул жерден талаш тартыш мамлекеттик тиги долясы канча деген эле сөз да. 50%, 60%, 80%, бул башка сөз. Бирок негизи а жерде мамлекеттин өзүнүн долясы бар. Мен эми Кумтөр боюнча дагы Кумтөрдө алтындын запасы түгөнүп калды. Эми өзүбүзгө өткөрүп алгандан ал пайда жок деп койду да өткөндө Жогорку Кеңеш шайлап атканда 2-3 жолу Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам. Анан ошо Кумтөрдө алтын запасы түгөндү дегенге ишенесизби? Жок да. Алтындын запасы 3 категорияга бөлүнөт. Эксплуатационный, геологический, анан прогнозный деп. Биз эксплуатационный запастын аягына чейин жете элекпиз. А жанагы геологический деген запастар жанында жанагы центральный карьерден башка дагы 7 карьер бар. Западный карьердан 7,1 гана тонна алтынды токтоп калганда тигилер биздин уруксаты менен, бирок негизи келишимдин сыртынан чыгып туруп тиги центр алып койду. Бул башка маселе. Кендер чоң, көп да. Мүмкүнчүлүктөр да көп. Дагы мындайча айтканда жердин асты менен подземный выработка кыла элекпиз да, аны баштай элекпиз да. Ачык казып атабыз. Центр мындайча каймагын эле алып атат да. 60-70% алтын жерин алдында калып калып атат. Үстүндөгү каймакты чыгарып эле алтынды алып туруп алдындагылар калып калып атат да. Эгерде биз жанагындай центральный карьерден ылдый жагына жердин алдындагы алтындарды албай калчу болсок, тиги канаттар кетип калчу болсо, биз дагы мында калып калчу болсок, жанагы азыр күнүгө килейген водяной насос менен ошол жакка түшүп аткан суулардын баардыгын карьерди кургатып атат да. Мындайча айтканда 1,5 жылдын ичинде ал карьер суу менен толуп калат. Анан алтынга да вообще кургалабыз да. Көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Эмне үчүн ушундай алтын калбай калды, тийбешибиз керек деп ойлоп көргүлөчү. 60 тонн алтын жер үй тегерегинде кандай чоң салгылаш болду да, бул чоң байлык деп эсептеп атабыз. А жерде 60 эмес. Бир нече жүз. Да. Негизи прогнозный, эксплуатационный, геологический запасты алып келгенде СССР убагында 710 тонна деп баалаганда. Азыр анын 300 тегереги казылды. Да, ойлоп көргүлөчү. Жанагы эксплуатационный болсо 108 тонна алтын тегерегинде сөз болуп атат. Анын тегерегинде карьердеги башка жанагы жердеги алтындар, чексиз алтындар бар да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз колубузга албасак, жанагы Кумтөрдөгү алтын тегерегинде маселелерди улутташтырабызбы, башка жол менен колубузга албай калсак, кийин ошолорду таштап коюп кетип калчу болсо, таштандылар менен таштап коюп кетип калчу болсо, экология маселесинин ордуна келбесе, рекультивация жасабаса, анда Кыргызстандын келечегинин шору да. Алар карайын деген ой жок. Эртең бир шылтоо таап туруп, эшикти жаап туруп кетип калат. Акчаны алып койду, бизде акчабыз жок. Алардын баарын ордуна алып келип, рекультивация кылып, хвостохранилищени дайым мониторинг кылып, жанагындай жер титиреп кетсе болсо, а жердеги цианидтин отходдорун баардыгын Нарын дарыясына кирип кетсе, ошолордун да мүмкүнчүлүк бербеш үчүн биз мониторинг кылып, дайым ошолорду текшерип тура турган мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Жок да. Ал бир гана учурда болот. Эгерде ошо мамлекеттин колунда болчу болсо, жанагындай Садыр Жапаров туура саясат өткөрүп аткан, улутташтырыш керек деген
Мен толугу менен 100% муну менен макул. Ушул идея менен да мен келатам дайым. Улутташтырыш керек деп туруп. Башка жол жок. Денонсация кыла албайбыз. Денонсация кылчу болсок биз международный соттон уттуруп коебуз. А эгерде улутташтырсак, генеральный ассамблеянын резолюциясы боюнча 3 жолду резолюция алган. Эгерде мамлекет өзүнүн кызыкчылыгы үчүн элдин парламенти улутташтыра деген чечим кабыл алчу болсо, бир дагы мамлекет чет өлкөлүк соттор карабайт. Кине кое албайт. Эч ким буну жогорку кеңеш чечет. Жогорку кеңештин чечимин бир дагы сот жокко чыгара албайт дүйнө жүзүндөгү. Бул калп сөз. Эгерде улутташтырсак, биз 3 миллиард төлөйбүз, бирөөлөр 5 миллиард төлөйбүз деген бул калп сөз. Калп сөз. Эч ким сотту карабайт. Мына арабтык мамлекеттер баарын улутташтырды, нефтяны эч ким сот караган жок, анын колунда калып калды. Эмне үчүн алардын парламенти чечти да. Ушуну билип туруп Садыр Жапаров туура маселе коюп аткан, улутташтырыш керек. Бирок эмнеге бүгүн бул маселеден четке чыгып калды, мен таң калып атат да. Жакшы келаткан болчу, туура аргументтерди айтып келаткан болчу. Комиссиядан иштеп атканда материалдарын комиссиянын материалдары мен карап чыккан, сонун материалдар, аргументированный материалдар. Аягына чейин жетиш керек эле. Анан кийин эле азыр болсо бүгүн жок, улутташтырбаш керек, алтын жок болуп калыптыр деген мен таң калып эле калдым. Эленин алтындын чекесин эле алдык азыр. Жоопкерчилик чочулуп аткандар. Билбейм, эми үчүн ушундай болуп калган билиш кыйын. Ал Садыр Жапаров өзү гана биле алат. Биз биле албайбыз. Бирок мен бул позицияда дагы ушу бүгүнкү чейин туруп атам. Эгерде келе жаткан жанагы президент ким болсо дагы, парламент жаңы шайланып келгенде дагы кумтөргө чоң көңүл буруш керек, дагы улутташтырыш керек. Башка жол жок. Улутташтырыш керек. Анын үчүн дагы жанагындай биз 67%тан 33%га түшүп калганыбызда бул афера болгондо чоң. А бүгүн болсо 28% болуп калды. Күндөн күнгө алар акцияны көбөйткөн сайын биздин акциябыз кичирейип атат дагы. Ого тер кыйын абалда болуп калдык да. Бул мындайча айтканда ойлоп көргүлчү, 67ден 33ке түшүп калганда көрүнүп эле турат да афера болгон. Ошону биз жутуп албадык. Бул бизди жаш баланы алдагандай алдап кетти да. Эми бул ошонун баарын көрүп туруп бийликте тургандар жок. Мен бир таң калган бир нерседе, ким жакшы сөз айтып келип бийликке алганда эле, бийлик колго тийгенде эле чалкасынан кетип эле кумтөрдөн качып калышат да. Өткөндө Бектур Асанов саясатчы, сиз жакшы тааныйсыз. Ошол киши айтып кетти, ушундай сөз жүрөт элдин арасында. Элдин арасында дебеди, мындай саясатта көшүк артында сөз жүрөт деди. Президенттердин үлүшү 2 тонна алтын дешет депчи. Ошондой фактор ойноп кеткен жокпу? Билбейм, мен жанагындай бияктан мындай сөз айтылган, тигиндей сөз айтылган деген сөздөрдү мен өзүм саясатта көптөн бери жүрөм, эч качан айтпайм да. Эгерде жанагы жетимтөө болобу, кумтөр маселеси болобу, мен болгон факт, документтер, анан кийин прессада чыккандарды байкадыңызбы? Жана мен айттым, эгерде менден чын эле мамлекеттин колуна өтүп кетип, жанагы жогорку сот башка чечим кабыл алып койсо, мен кабардар жок экем. Эгерде ошондой болсо, мен сүйүнүп атам деп айтып атпаймынбы? Мен болгон информация негизинде гана информацияны айта алам. Жанагындай сөздөргө бирөө бирдеме деп имиш айткан сөздөр менен саясат кылыш бул чоң ката. Бул саясатта жүргөн адамга бул пластик жол. Бул жол менен барбаш керек эч качан. Андан кийин жанагындай ачуусу келгенде болбогон сөздөрдү айтып, информацияларды элге таратыш, бул дагы саясатка жакшы аброй алып келбейт. Аста болуш керек. Бирөөнүн күнөөлөрүнүн алдында аста болуш керек. Себеби буга чейин Садыр Жапаров өзүнүн китебинде, кайрылууларында дагы ошо 2 тонна алтынды чыгарып кетти деп Атамбаевди айыптап келатканда, мен ошондон улам ойлонуп калган болчу ал нерсечи. Демек, Садыр Жапаров чоң, мындайча айтканда, этапты өттү өзү саясатка келиш үчүн. Негизи чын кыйын 17-жылкы революциялардын баары тең ушундай тиги тарапта да барып келгенде, мен дагы 1 жыл тиги Бакиевдин убагында түрмөдө жатып чыктым. Чоң сабак. Мындайча айтканда, турмуштун жакшы жагын, жаман жагын, кыйын жагын да көрүп келген. И обычно ошондойдон адамдар бышып калат. Эмне үчүн Садыр Жапаров башкача болуп атканын эми ал киши гана билет. Өзү гана билет. Садыр Жапаров дагы, Адахан Мадумаров дагы Курманбек Бакиевдин бийликте кезинде бир көрүндүктүү кызматтарда болушту. Ошон үчүн эл аларды Бакиевчи деп ойлоп калышкан. Ошондой мүнөздөшөт да азыр делечи. Анан азыр президенттик жарыштагы мындай барандуу бири-бирине мындай конкуренция түзө турган 2 адам ошол экөө болуп атат да.
ошондо убактылуу өкмөтчүлөрдүн ыры бүттү, анан бакиевчилер сахнага кайтты дегендей бир жаралып калат. Ошентип кабыл алса болобу бүгүнкү күндөгү саясатты, саясий абалды? Бул дагы мындай туура эмес баада. 30 жылдан ашпаган биздин жаңы Кыргызстандын тарыхы. 30 жылдын ичинде баарыбыз тең барлык болгон президенттер менен иштешип чыктык. Акаевдин убагында иштедик, ошол кишилер Бакиевдин убагында, кийин алар Алмаз Атамбаевдин убагында. Бул мындай да, мисалы убактылуу өкмөттү алалы. Акаевдин убагында да иштеген, Бакиевдин убагында да иштеген. Атамбаев премьер болгон. Атамбаев премьер болгон. Аны дагы Бакиевдин кадр деп айтса да болот бартың. Кеп мындай баа койбош керек да. Ар бир адам кайсы убакта иштеп атканда кандай позицияда болгон деп. Кандай позицияда болгон деп. Мына мисалы Садыр Жапаровда иштеген ал убагында болгондо дагы коррупцияга каршы агентствонун башкарып чыккан болчу. Акыркы мынау Өмүрбек Чиркешевдин айткан информацияларына караганда, жанагы Ысыкөл банкынан 80 миллион долларды алып чыгып кеткени, ошо кезде Садыр Жапаров коррупциялык агентствонун чоң болуп турган эмне үчүн уга көңүл урган жок деген сөздөрү, эгерде чындык ошондой болуп калчу болсо, бул чоң ойго алып келет да. Бакиевдин убагында Мадумаровда иштеген. Мен да ошо Адахан Кимсанбаевичка болельщик болоордун алдында көп алардын жасаган иштерине баа бердим да. Адам баласы айткан сөзүнө эмес, кылган ишине жооп бериш керек. Эмне үчүн ал төрага отуруп, төрага болбой калды? Эмне үчүн Совет Безопасностьта иштеп атып, секретарь совет ал жумуштан бошоп кетти деген. Кийин карап көрсөңөр, барлык жерден Бакиевдин тегерегинде тургандар туура эмес саясат өткөрүп атканда, ошого каршы пикирин айтып, төрага болуп жүргөндө жанагы улутташтар приватизация кылалы деген, энергетиканы приватизация кылалы деген жанагы мыйзамга туруштук берип, вето койгонго карабай ошону депутаттардын күчү менен жеңип чыккандарга кайсы президент чыдай элет? Кайсы президент чыдай элет? Күчтүү президент чыдай элет. А жанагы өзү мындай саясий күчү жок адамдар чычалайт, таарынат. Анан алар болсо кекчил болор. Каралай баштайт, анан жумуштан бошото баштайт. Мына ошентип ал киши байкадыңарбы? Бир жумуштан бир жумушка акыры жүрүп отуруп туруп жумушсуз калды. Адахан Кимсанбаевич эмчегинде ал өзүнүн өмүрүндө, өзүнүн саясатта иштеп жүргөндө дайым мындайча айтканда мыйзамды, калыстыкты өйдө бийик койгон адамдардын бири экен да. Кайдыгерлик менен караган эмес. Ошо убакта иштеп жүргөндө канчалык жакшы мыйзамдарды, канча жакшы иштерди жасап кетти. Жанагы апаларыбыз 9 баласы болгондон кийин Мадгераина деген нам болгондон кийин азыр турмуш өзгөрдү да, башкача болуп калды да. Энелерибиздин сураганына карата өзүнүн күчү менен тегерегинде жүргөн күчтөр менен кошо 7 балага чейин түшүрдү да. Ысык тамак берилсин жаш биздин окуучуларга деген инициативаны өз учурунда Разаков көтөргөн экен. Ошо бурунку инсандардын жакшы нерселерин алып келтирип, ошо убакта ушул маселени да кайра көтөрүп чыгып, Бакиевди көндүрүп, Бакиев ошого макул отуруп, бул дагы мынтип айтып отурса, көп нерселерди эл үчүн жасап кеткен адамдардын бири да. Садыр Жапаровду иштеп келатканда, чындыгында келгенде мен аны атаандаш катары баагандан эмес, ушуну жасап кетти, тигини жасап кетти деп Бакиевдин убагында көрүнүктүү нерсени айта албайм да, Бул калыстык эмес деп ойлобосун, мен чын эле билбеген үчүн айта албайм. А бирок ошол эле кезде депутат болуп келип, жана кумтөр маселесин так таамай катуу маселени көтөргөнү менен толугу менен ушул кишинин жакшы жасаган иши да. Бирок ал кезде уже бул депутат катары иштеп кеткени, ал жанагы убактылуу өкмөттүн убагында болуп аткан нерселердин, Бакиевдин убагында болгон нерселерден мен чоң баа деп эсептейм. Бүгүн кайра артка кетип атканы эле өкүндүрөт, а калганы ошол жагын эле биле алам да.
Мына ошондуктан биз мына бул Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында иштеген, Атамбаевдин убагында иштеген, ошон үчүн булар жарабайт деген Бакиевский мен ошол саясаттан кетиш керек. Алыс болушубуз керек. Ошо кезде эмне жасады? Ошо кезде кандай пайда алып келди? Ошо үчүн эл үчүн иштедиби же ошолордун тиги камчысын чаап жүрдүбү? Мына ошого баа беришибиз керек. Биз ошо көп эле адамдар келатат, көп жылдык саясий күрөштөчү. Анан акыркы күндөрү мындай адат таап алдык. Текебаевга мисалы Теке деп ат коюп алышты. Мадумаровго, Бакиевге мындай кошомот айткан деп жана бир видео үчүнчү. Эл өзүнүн балдарын баалай албай атат го азыр. Көп жылдан бери өмүрүн арнап келаткан балдарын. Биз кыргыздардын бир өзгөчө бир характерибиз бар экен. Мындай көрө албастык дегенде ушу анекдот катарда айтып жүрүшөт дагы. Күчтүү инсандарды ага жете албаган адамдар, акылы, иштеген иштери жете албай атканда мындай көрө албастык мамиледен ар кандай сөздөрдү чыгарып ийебиз да. Ошо деңгээлге жете албаганын ичи күйөт. Жаман сөздөрдү айтат. Текебаев эң көрүнүктүү, күчтүү саясатчылардын бири, анан кийин парламенттин профессионал катары чокусуна жеткен жигиттердин бири. Адахан Кимсанбаев да ошондой деңгээлде. Байкадыңарбы? Канча жылдан бери бир позиция менен келатат, сынбай, ийилбей келатат Адахан Кимсанбаевич. Эл үчүн деп. Бир кандай киши жөнүндө кандай сөздөр гана айтылбай атат. Өзгөчө акыркы шайлоонун алдында тройлердер болот кетет. Жана жүздөгөн миңдеген тройлерди алып коюп алар тим эле жаман сөздөр эмес, сөгүп атышат кадимкидей. Бул көрө албастык, анан кийин саясат оюн, ыплас оюнун негизинде болуп аткан нерсе. Мен буга каршымын. Бул мындай болбош керек да. Калыс болуш керек, баа бериш керек. Анан кийин бирок бир анекдот эмес, бул турмушта болгон нерсени айтып коеюн да. Мындай жанагы аттарды өз учурунда КГБ да айтып келген, жазып келишкен. Биз бир жолу депутат болуп жүргөндө ошо комиссия текшерип КГБны, алар бизге жанагындай угуч аппараттарды оппозиция коюп койгон экен да. Ошондо Өмүрбек Черкешевичке Марко Поло, мени болсо кличкам градостроитель экен, Доронбек Байкеники артист деген экен. Анан ошондо бир кызык нерсе болгон. Ошондо комиссияда карап атканда Доронбек Байкебиз мага сөз берчи деп Абдыган Эркебаевич деп сөз алды. Анан кийин КГБнын председателине айтып атат: "Сен кайсы бетиңби мени артист деп мага кличка койдуң" деп. Мен муну жасагам, тигини жасагам деп айтып келе атат. Биз барыштан таң калып калдык. Ну и что? Кличканы коюптур, болуптур десек. Деп анын аягында ал өзү мындай сүйлөгөндө бир түз сүйлөй, бир өзүнчө бир философ катары кызык сүйлөчү да, анын аягында айтып атат: "Оңдоп койгун. Артист эмес, мен народный артистмин. Оңдоп койгун" дейт. Ал кишинин сүйлөгөнү ушунчалык сонун. Айтып келтирнагы сен оңдоп койгун, сен мени оскорблять этпегин. Народный артист деп оңдоп койгун дейт. Мына ошондуктан даже мамлекеттик ушундай жанагындай коопсуздук комитеттер дагы баары бир оппозицияга кличка коюп койгон. АКШнын аракеттерин сиз кандай баалайсыз? Биз өзүнчө мамлекетпиз. Көз карандысыз эч кимге. Анан ал жакта ушул өлкөдө мындай ири коррупциялык схема иштейт деп туруп, Кыргызстандын эки жаранын, Матраимов жана анын жубайын кара тизмеге киргизишти да. Бул бир жагынан канча жарандык коом кыйкырып келди буга чейин, бирок Сооронбай Жээнбеков мага факты бергиле деген сөз менен чектелип атты да, эч кандай аракет жасаган жок ал боюнчачы. Анан эми ошондо аны кийлигишүү деп кабыл алыш керекпи, жардам берүү деп кабыл алыш керекпи, эмне деп кабыл алыш керек бул окуяны? Бул Америка өзү кызык мамлекет да, мен филантроп мамлекет деп коет элем. Жардам берүү үчүн? Эмне үчүн? Мен түшүндүрүп берейин. Бул көп алардын философиясы, доктринасы андай жакшы доктрина негизинде жашап келатат да. Эгерде бирөө мамлекеттин акчасын уурдаса, ал болсо түрмөдө отуруш керек деген принципи бар. Кайтарыш керек. Кайтарыш керек деген. Коррупцияга
сөзү менен эмес, кадимкидей күрөшүп келатат. Ошондуктан Америкада тапкан мыйзамсыз тапкан акчаны каяктан көрсөтүшүң керек да, дайым декларацияда. А декларацияда Америкада оңой эле. Сен бир нерсе сатып алдыңбы? Сатып алганын короттуң да акчаңды. Ошо акчаң каяктан келди? Зарплатаңан келдиби? Ал акчаны кайдан таптың деген маселе кетет. Эгерде сен сатып алган оокатың тапкан акчаң менен келе албаса, демек сен бир жерден урдап алдың деген. Каяктан урдап алдың? Мына ошондуктан аларда Америкада декларация дегенге чоң көңүл бурушат да. Кийин ошолордон эптеп чыгыш үчүн алар жана Лас-Вегас дегенди ойлоп чыгарышты дагы, жок ошол жакта мен утуп алдым, карта ойнотуп утуп алдым деген бир шылтоолор менен чыгып атышты. Кээ бирлер болсо мен китеп жаздым деген шылтоолор менен чыгып атты. Мына айтар ошондуктан алар филантроптордо мамлекеттен элдин акчасын эч ким урдаганга укугу жок деп. Бул философия менен алар барлык өзүнүн философиясын дүйнөгө таратып келатат, демократиянын философиясын таратып келатат, жанагындай коррупцияга күрөш керек деп келет философиясын таратат. Андан кийин ошо себептен ал бүт банкта болуп аткан счеттордун баарын контролго алып койгон. Бүт ошо Швейцарияныкында контролго койгон. Каяктан акча түшүп атат деп. Мисалы Райымдан 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгып туруп бир жерге банкка келди. Алар текшерип атат. Бул өзү зарплата таможнянын замы болуп жүрүп туруп, зарплатасы бул мындай экен. А бул 700 миллион каяктан түштү деген суроо. Моментально алар бизде финполиция деп коет, ал арткыдагы федеративде ошондой түшкөн акчалар бар текшерет, сразу суроо. Каяктан түштү, каяктан алды? Значит, бул болсо мыйзамсыз болгон деген маселе менен бизге мамлекетке кайрылып, мынауга көңүл буруп койгула дегет. А бизге көңүл бурбай койду. Эсиңерде барбы, Райым миллионер жөнүндө көп маселелерди көтөрүп атты. А биздин президентибиз, мурунку президентибиз текшерип атат, факт жок деп туруп албадыбы? Туруп албады. Ошондой кайдыгерлик, бийлик мамиле кылып атканды көрүп туруп, алар болсо айтты: силер ошондой мамиле кылып, өзүңөрдүн элиңдин акчасын сактаганга бир дагы ишиңер жасабайчу болсо, анда биз бул кишиге чараны колдонобуз деп койду дагы, кара тизмеге киргизип койду. Болду. Ал акча оңго солго жылбай калды да арестке кетти. Кара спискке кирип калды. Бул жакшы нерсе. Ушул жол менен азыр Россияда келатат. Россияда толугу менен колдоп бул философияны колдоп келатат дагы. Жанагындай бийликтеги тургандар ошо мафия менен, ошондо урдаган адамдар менен чогуу мындай байланышып калганда, ошолор менен күрөшө турган мамлекетти Кыргызстан өзү көрүшө албай калды деп президенттен чыкпай айтса, демек ошондой мамлекеттер силер күрөшпөсөңөр биз күрөшөбүз деп буга рахмат айтышыбыз керек. Рахмат айткандын ордуна силер биздин ички иштерге кийлишпегиле деп кайашан айтып атабыз. Ойлонайын. Сүйүнбөйсүңбү? Элдин акчасын урдап кетип аткандардын көзүңөрдү ачкыла деп атса, өзүң күчүң жете албай атса, эң kurdan ошолор бизге жардам берип атса, сүйүнбөйсүңбү? Андан көрөк биз өзүбүз чечим кабыл алып, соттун негизинде чечим кабыл алып туруп, ушул акчаны 700 миллион доллардын акчаны элдин казынасына кайтарып бергиле. Мына сот ушундай чечим кабыл алды десе, бул Кыргызстанга пайда болот да. Биз ошону кылгандын ордуна аны болсо жок, ички ишке кийлишпегиле деп атпайбызбы? Вице-спикерибиз айтып атат. Да, вице-спикер айтып атат. Эгерде жаңы шайланып келген президентибиз эл үчүн деп күйгөн болчу болсо, ал оңой эле 700ден ашык миллион долларды жөн эле алып келет. Эмчегенде ал болсо соттун чечимин мыйзамсыз кабыл алган, элдин казынасынан урдалган деген чечим кабыл алса, ошо Америка кайрылат да, Америка ала кой, бул акчаңар силердикен, элдикен деп кайтарып берип коет. Баягы Максим Бакиевдике кайткандай болду. Ошондой болот да. Биз ошого деңгээлге жете албай атпайбызбы? Ал киши кыйын экен, Райым. Бүт саясаттын чокусуна келген адамдарга акчасын берип кой туруп, өз тарапка буруп алат экен да. Анан кийин тилер ооз жабылып калат экен да. Мына буга Америкага ушунун филантропиялык эмеге саясатына рахмат айтышыбыз керек. Мен ошо Роза Исаковна жакында эле каналдардын бирине маек берди. Ал киши айтып атат, Сооронбай Жээнбеков Райым Матраимовдун мындай көмүскөдөгү иштерин собсонун эле билчү деп атат да. Анан ошондой позицияда алганда, демек мурдагы өлкө башчыны, экс-президентти кылмышты калкалоочу деп кабыл алышыбыз керекпи, коомчулук? Биз бир нерсеге көнүшүбүз керек. Кайсы убакта кишини күнөөлөшүбүз керек. Сот чечимин кабыл алгандан кийин күнөөлөшүбүз керек. Презумпция невиновности деп Конституцияда жасаганда, адам баласы соттун чечими болгончо күнөөсү жок.
Биз ошо далилдей элек материалдын негизинде бул күнөөлүү, бул ууру деп айтып атпайбыз. Мындан бара ушу көнүп ушундан бошонушубуз керек да. Ушу көнүмүш болуп калды. Элек деле мына мен тарапка да күнөөлөп койбоду да. Соттун чечими боло электе. Бул маселе боюнча эч ким көтөрүлбөгөндөн кийин ал кезде ал киши коррупциянын чоң болуп иштеген, коррупциянын чоң болуп аткан кишиден кайсы киши дат берип туруп взятка сурай алат. Мындай көп маселелер туулат да. Биз ошондон алыс болушубуз керек. Байкадыңызбы, эске интервью берип атып, дайым бул күнөөлүү, тиги күнөөлүү деп айтпай атам. Себеби ушундай сөздөр болот, ушундай информациялар болот. Буга көңүл буруш керек, байкаш керек деп бекеринен айткан жокмун да. Биз ушундай подходко, ушундай саясатка көнө башташыбыз керек. Ал үчүн көнүш үчүн саясат түзүп жүргөн адамдар, бийликтин башында жүргөн адамдар өзүлөрү да ушундай мүнөз менен саясатын айткан сөздөрүн мындай көңүл буруп туруп ушундай так жүрчү болсо, ага да элдер көнө баштайт. Анан бийикте турган адамдар жана оңго солго бул ууру, бул тигинде, бул келесо деп айтып отурса, аны көргөн биздин карапайым элдер ошентип айтса болот турбайбы, муну көнөөлөсө болот турбайбы деген ойго кетет да. Эми үчүн тартип катуу болчу СССР убагында жана өзгөчө Сталин убагында. Эми үчүн да Сталин өзү ушундай жол берчү эмес, өзүнө. Тегерегиндегилерди айла жоктон ошентчү да. Айла жоктон. Эми үчүн биринчи адам элдерге көрсөтчү кандай мамиле кылыш керек, эмне кылыш керек деп. Анан көбү таң калат да, кантип ушу Сталин ушунун бардын СССРды сайт жок, Facebook жок, Instagram жок, кантип билчү дегенде, анын тиги Паскорбеш помощник айтып атпайбы, кечинде 2 мүшөк, 3 мүшөк каттарды алып барчыбыз, түнү менен окуп чыкчы деп. Сталинге жазган катты, Сталин деген жазсын, бир дагы түрмөдөн чыкса дагы, бирөө дагы ачып окуганга укугу жок экен. Эгерде ачып окуп койчу болсо бүттү, ал шорунгат. Ошентип бүт СССРдин жеринде ким кат жазчу болсо ошолордун баарын окуп, мамлекетте эмне болуп атканын баарын билчү. Бирок бирөөгө жамандык жасап туруп кат жазып койчу болсо, ал дайым текшертчү экен. Ал кишини катуу жазага алчу экен да. Аны элдер да коркчу экен. Кокой калыпты жазып койчу болсо мен өлдүм деп. Мынча башкаларын көрөт да. Ошондуктан бизге жана президент болгонбу, премьер-министрбу, төрага болобу, бийликтин чокусунда турган адамдар өзүлөрү ушундай таза айткан сөзүнө мындай баа берип, жөн эле оозуна келгенде сүйлөй бербей эле мамлекетти башкарып аткан элдин атасы болгондуктан элгинин бирөөнүн кайрылуусуна сын пикирине пластык мамиле кылбай, таза түз жүргөн жакшы да. Бул чоң тарбия. Үмүтүбүз ошо эмки жаңы шайланып келген президент ошондой болсо, анда Кыргызстаныбыздын эң күрдөгенде ушу жаңы мындай баракчасы ачылып, жаңы турмушка, оңдоп турган турмушка келет деген үмүт менен барып жашап атабыз да. Эми 30 жыл бир бутуна Кыргызстан деп ойлогон мамлекетчил келбей койбоду. Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу, Жээнбеков. Мамлекетчил жок да. Өзүмчүл. Семьясы, жакын достору, шоферлору, ошолордун эле саясатын өткөрүп келаткан күчтүү, принципиалдуу, так, мыйзамды сыйлаган, конституцияны сыйлаган адам келе албай атат да. А биз болсо, кичинекей эле мыйзамды бузуп коелучу деп болбойт да. Эле кичинекей эле могу жерин эле бир оңдоп коелучу деп. Мына бүгүнкү келген бийликтер конституцияны одоно бузуп тебелеп келе атышат да, анан бийликке келебиз деп атат. Эмнени Кыргызстан эмнени күтүп атат? Шорубуз болот да. Ар бир адам айткан сөз эмес, кылган иши менен баа беришибиз керек. А кылган иши тескери болуп атат да. Бүгүн каалайбызбы, жагабы, жакпайбы, Садыр Жапаров премьер-министр. Премьер, ал убактылуу токтотуп койду. Бирок ал премьер-министр. А конституция жазылып турат, премьер-министр ген колунда президенттин ыйгарым укугу. Бул жабышып калган да. Конституцияны өзгөчө эле ошондой жабышып койгон. Төрага жабыштырып койгон, анан кийин ал болбой калса болсо премьерге жабышып койгон. Демек бүгүн тиги жогорку кеңештин төрагасынын колунда эмес, Садыр Жапаровдун колунда президенттин ыйгарым укугу. Каалайбызбы, каалайбызбы, ушинтип конституция жазылган, жабыштырып койгон. А жерде конституция жазылып турат. Ким президенттин ыйгарым укугун аткарып болсо, аткарып аткан болчу болсо, ал президенттик шайлоого катыша албайт деп так жазылып турат. Мына ушундай нерселерди көрүп атат да. Сокур эмес да, билип атат да, айтылып атат. Болбой биз келе атабыз.
болуптур. Эми негизи мен ага деле көп көңүл бурбайм. Негизи эл чечиш керек, ким президент болуш керек деп. Бааны эл бериш керек. Буга деле көңүл буруш керек, мыйзамды сыйлаш керек. Бирок мен үчүн бул чоң аргумент эмес да. А бирок негизи конституция бузулуп атат бияктан. Одоно бузулуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы көрүнбөкчөн болуп койду. Бул да туура эмес иш кылып атат. Борбордук шайлоо комиссиясы документти бергенде, мынауну оңдоп келгениң, премьерлик жумушту таштап койгуң деп, ага жардам берген ордуна жаманчылык жасап койду да. Документин алып койду. А Садыр Жапаров документин оңдоп коймок да. Бармактагы хокуй бул болбойт экен дептир, отставка кетмек дагы жанагы президенттик ыйгарым укугунан бошоп калмак да. Мына кошоматчылык саясаттын негизинде борбордук шайлоо комиссиялары кошоматчылык маселеси коркуп туруп документин алып койду. Оңдотуп койгонго мүмкүнчүлүк бербей, анан кийин каттап койду. Бул эми бар тарыхта калып калды да. Сот өз алдынча болбой аткандай эле борбордук шайлоо комиссиясы да болуп калды да. Эми бирок мен саясатчылыкта буга мыйзам бузулат, одоно бузулат. Ага да көп көңүл бурбай, эл чечсин. Бул жерден туура эмес документти алып келип коюп, бияктан кол топтогонду дагы туура эмес топтоп койгу деген шылтоо кылбай, элдин таразасына коюш керек, эл чечиш керек, эл шайлаш керек. Бирок элдин алдына чыгып аткандан таза болушун керек да, мыйзамдын чегинде болушун керек да. Мына ошо өкүн түрөт да. Чоң бийликке мамлекеттин башчысы болуп шайланайын деп келип аткан адам өзү түз таза мыйзамчыл болуш керек. Эгерде бүгүн кичинекей мыйзамды бузуп койсом, көңүл бурбай койсом десем, демек кийин келгенде да ошондой шарт менен иштеп калышым мүмкүн да. Ушул коркунучтуу. Элге туура мениш керек деп атасыз да. Сиз легендарлуу парламент деп атап калганбыз. Ошол замандан бери саясатта келаткан адамсыз. Тырчаган күндөр, мен ушундан көрө тынч эле жашабайынбы деп мындай бир көңүл калган учурлар болобу? Бул өзүм архитектормун. Бир себеп болуп калган, мен институт градостроительства дегенди уюштуруп калганын, ошогонун каякка отуруп иштей турган мүмкүнчүлүк болбой турганда коллективим айткан болчу, ушу депутат болуп шайланып мүмкүн биздин коллективге ушундай бир помещение алып бересиз го деген ой менен, анда болгону эле 13 киши болчубуз. 13 киши ушундай демилген көтөрүп, ошентип акыры шайлоого чыгып парламентке келип калдым дагы. Иштей баштадым легендарный парламентте. Анан кийин биртке иштеп туруп кетип калайын деген ой бар болчу. Өзүм адистигим архитектор болгон шагымын иштейин деп. Бирок жаңы мамлекет куруп, эгемендүү мамлекет болуп туруп, мындайча айтканда мамлекетибиздин конструкциясын, архитектурасын курулуп атканда, мен ошого өзүм салым кошо тургандай мүмкүнчүлүгүм, билимим да болуп турганда, ошо менен аралашып кетип туруп, акырында саясатчы болуп калбадымбы? Саясатчы болуп калдым да кайра келе турганга кетейин деп бияктан калып атат. Андан кийин дагы ушу мыйзамга дагы өзүмдүн жакындыгым бар экен, кийин юридикалык профессияны алып калдым, ушунун тегерегинде законодатель болуп калдым. Колуман келе турган иш экен, ушу бул маселени парламенттик иште жакшы билет экенмин, ушу менен байланып калдым дагы, анан саясаттан чыга албай ушу жогорку кеңеште иштеп калдым. Азыр болсо толук кандуу архитектура менен иштеп атам, өзүнүн профессиясы менен. Профессия менен долбоорлор жасалып атат, курулуп атат. Мындайча айтканда өзүмдүн профессиясыма кайра келип иштеп аткан болчумун. Бирок кайра президенттик шайлоо болуп, Адахан Кимсанбаевич ушу чогулоолчу, кайдыгерлик угунчук сыртта калбай деген пикирине мен толугу менен макул болдум. Үчүндө кайра эле Кыргызстандын тагдыры чечилип келатат. Элибиздин тагдыры, мамлекетибиздин тагдыры. Мен көзүм жетип атат, ушу Адахан Кимсанбаевич эгер президент болуп калса ошондой мүмкүнчүлүк болуп калат го деген ишеним менде пайда болду дагы, ошон үчүн жанында болуп калдым. Бул негизи такшалган, бышып калган мекенчил инсан да Кыргызстанда. Келип отушу байыр болуп калган экен да. Ошондуктан сүрөп жанында жүргөнүм ошондой болуп калды дагы. Бул чарчай турганда убакыт болбой калды. Андай неме жок эмес. Кененчилик. Да, кийин мүмкүн шайланып кайра саясатка келип калса мүмкүн кайра болду эми. Өзүм ишимди аткардым. Элиме ушу жарак турган адамды президент кылганга жолтоо болдум. Эми өзүм профессиямды мүмкүн кайра профессияма келип калам. Сиздер өткөрүп алган Кыргызстан, эми сиздерди көргөн адам катары сиздердин муунду айтып атам да. Кандай Кыргызстанды өткөрүп алдыңар дагы, келечекке кандай Кыргызстан түзүп бердиңиздер?
Кыргызстан келечеги эгерде биз элим, жерим, мекеним деп күйгөн адам президент болуп калчу болсо, Кыргызстан келечеги мүмкүнчүлүгү дагы келечеги дагы чоң. Эң чоң байлыгыбыз элибиз, билимдүү элибиз. Бүгүн кызыкта кыйын турмушка келип калып, биздин элибиз рыночный экономиканын эң бышкан адистери болуп калды. 30 жыл биз эгемендүү мамлекетбиз болуп келатабыз. 30 жыл бийлик элин таштап койду. Баккан жок. Кайдан баккан? Ушу бири-бири менен эле саллашып эле президенттикти алмашып, парламент алмашып келет. Эл өзүнчө жашап атат, бийлик өзүнчө жашап келет. Ансас келгенсип ошо эми элди бага албагандан кийин эң көрдөгөнү аны уурдабагың да, анын колуна тапкан акчасына кол салбагың да. Кайра алардын баарын жулуп атабыз. Жанагы ойлоп көргүлөчү. Кедей мамлекет деген, байлыгы жок деген мамлекеттен миллиардерлер пайда болуп атат. Кантип Бабанов миллиардер болуп калды? Кантип Бистендирайым миллиардер болуп калды? Канчаган миллионерлер жүрүшөт? Ал байлык болбосо, Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болбосо, алар болбойт эле да. Мындайча айтканда, мамлекеттин казынасына түшпөй атат да, башка кишинин чөтөгүнө түшүп атат. Эгерде ошол эле байлыктар бар, мамлекеттин казынасына түшүп калса, мамлекеттин өсө турган мүмкүнчүлүгү чоң болуп атат да. Ал үчүн жана мен айткандай, Сталинди кеп кылып аткандай, биздин биринчи даражага жеткен президентибиз ал тегерегинде ошо өзүнө окшош кишилерди чогулта башташат, ошондой саясатты өткөрө баштайт. Ошол эле элдин байлыгы казынага түшө баштайт, ал элге тарай баштайт, пайдасы алып келе баштайт. Ошол эле жетим тоону эл үчүн иштетип койчу болсо, Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет боло турган мүмкүнчүлүгү бар. Гүлдөгөн мамлекет. Эми чынында ошого тиешелүү гүлдөтө турган элибиз, билимдүү элибиз бар. Азыркы жаштар каяктан гана билим алган жок. Каяктан гана дүйнөлүк тажрыйбанын баарын билип келатат. Бирок алар чет өлкөдө калып калып атат. А эгерде Кыргызстанда жанагындай аларга иштей турган мүмкүнчүлүгүн берчү болсо, ошолор уже чоң профессионал болуп калган менеджментте бизге келип иштеп калышат. Бизге келди, эл үчүн иштеп калышы мүмкүн. Үмүт бир гана болуп калды. 30 жылда ушу бир президентибизди, жакшы президентибизди, элим деген мекенчил президентти шайлай албай келатабыз. Ушу эң көрдөгөндө 10 январда шайлап кетсек, бактыбыз мүмкүн, Кыргызстан бактыбыз ачылып калышы мүмкүн деген ой бар да. Шарт мүмкүнчүлүгүбүз, байлыгыбыз бар. Бирок эң чоң байлыгыбыз элибиз. Биздин элибиз бутуна туруп алды, рыночный болуп калды. Кадимкидей кандай пайданы көрүп, кантип өзүн бага турган шартты билип калды. Даже бара-бара алым чөтөгүнө кол сала баштаганда налогту кандай төлөбөш технологиясын башка мамлекеттер кандай жакшы үйрөнүп алышты. Жолдорун таап алды. Амал качкан жок да. Элибиз күчтүү, кыйын. Даяр болуп калды рынок. Эми ошол эл тилейли Кудайдан туура тандоо болсун. Эми ушу бир гана кызыктай, ушунчалык чоң баа берем элге дагы. Анан кийин ошол эле кезде элимден тилейм да, ушу жолу эң көрдөгөндө алданбасаңар. Муну жасап берем, тигини жасап берем деген адамга эч качан иштенбеш керек. Мына мен да өзүм 3 жолу шайландым да. Нарын жергеси менен Ат баш жергесинден шайлашканда. Алар дайымачы, ишенбай эмне убада бересиң дегенде мен убада бере албайм дечүмүн. Мен болгондо жогорку кеңешке барсам бир гана добушум бар. Кантип мен убада берем, ушу бир добуш менен мен ушу силердин маселеңерди чечип берем деп. Бирок аракет кылам. Өзүм тарапка, өзүмдүн доводу менен, аргументи менен депутаттарды өз тарапка бурганга күчүм жете алат. Канча деңгээлде билбейм деп. Айткан сөзүн эмес, жасаган ишин ишенгиле деп дайым ушинтип айтып жүрөм да, азыр дагы ошондой. Бара-бара жанагы тоолуу шартта жашап аткан элибиз, өзгөчө 3 балалуу болгон апаларыбыз 45 жаштан кийин пенсияга чыгат деген мыйзамдык кабыл мени депутаттар колдоп кетти да. Анда аргументим бир гана болчу да. Аргументим тоолуу шартта жашап аткан кыргыз элибиз, бул нукура кыргыз элибиз чек араны сактап кайтарып атат. Пограничниктер кайтара албайт. Элибиз жок болчу болсо, бүт ал жерди жоголттук. Аларды эгерде ошолордун шартына жараша, кыйын турмушуна жараша, балдарды төрөп багып келаткандарга биз көмөктөш болбочу болсок, анда бартың бияка көчүп кетчү болсо, Чүй-Өрөнү, Бишкекке. Шаарды көчтөй качса. Мына бүгүн мамлекет 200 миллион сом жылына тоолуу шартта жашаган элдерге жанагындай бюджеттен акчаны берип атат. Ал мыйзамдын тиги жасып, өзүбүздүн пикирлеш, тоолуу шартта жашап аткан депутаттар мени колдоп, алар дагы автор катары кирип, ошондой мыйзамды кабыл алдык да.
байкадыңызбы? Кийин мени иш козгоп туруп, шайлоочулар менен жолугуштурбай келгенде мен бара албай калдым. Эл шайлап койду да. Мен убадам эмес, айткан сөзүм эмес, жасаган ишиме баа берип туруп, мына бүгүн дагы шайлоо болуп атат. Эгерде ким убада берип, мен тигинди кылып берем, электр энергиянын баасын былтыркыдай кылып берем деп, анда убада берип бергенчилик бул ыпластык нерсе. Бирок мен айтарым, ага ишенбегиле. Көчөгүн эмне жасады? Кандай иштерди, кандай мыйзамды сыйлап келет, ошого баа берип шайласаңар жаңылбайсыңар деп. Сөзүнө ишенип кетсеңер жаңыласыңар. Эгерде бүгүн силердин добушуңарды сатып алып атса, демек ал ушу философия менен жашап атат. Бул рынокто любой нерсени элдин добушун дагы сатып алса болот экен деп. Демек ал дагы мамлекетти дагы ушундай деңгээлде башкарат. Барлык нерсени бартаң сатып алып, сатса болот экен деген мамиле менен. Бул ал адамдан жакшылык күтүш кыйын. Мен ишенем, азыркы талапкерлер бул жолго барбайт го деп. Садыр дагы бул жолго барбаса, башка талапкерлер да болбой, элдин чыныгы өзүнүн программасын деп боюн айтып туруп, элди сыйлап сатып албай үнүн жанагындай тең атаандаштык болчу болсо, анда элибиз туура тандаганга мүмкүнчүлүк берет деген ой келет да. Ишенбай ага, бүгүнкү маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Түшүнөм, азыр сиздин убакыт тартыш. Бирок бул иш дагы маанилүү болуп атат. Себеби биз шайлоочуга, элге ар тараптуу, ар түрдүү ракурстагы пикирлерди жеткирүүнү максат кылып атабыз да. Ошондуктан сизге чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ушуну менен Ишенбай Кадырбеков агабыз менен маекти жыйынтыктайбыз. Сиздер бул маекти supertv.kg сайты аркылуу, Super TV YouTube каналы аркылуу же болбосо жаңылыктар Super TV YouTube каналы аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.